Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалындагы Коңгуроо көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Гүлжан Ажыматова алып барам. Кыргызстанда үй бүлө деген түшүнүк акыркы кездерде бир топ эле өзгөрүүгө учурап, анын ичинде жаштардын ага болгон жоопкерчилиги төмөндөп баратат деп айтышат. Бүгүн биз деги эле мурунку жана азыркы үй бүлө ортодогу айырмачылыктар туурасында сүйлөшөбүз. Анда эмесе көрсөтүүбүзгө назар салыңыздар. Мына ушул теманын алкагында сүйлөшүү үчүн биз студиябызга атайын конокторду чакырып алганбыз. Анда эмесе алгач сиздер менен чакырылган конокторду тааныштырып өтсөм. Тарых илимдеринин кандидаты, этнограф Абдимиталив Мырзахметов. Жетиген мектеп лицейинин директору, педагогика илимдеринин кандидаты Кыялбек Акматов. Куш келипсиздер биздин студиябызга, урматтуу коноктор. Ушул алгач эле жогоруда айтып кеткендей, мурунку жана азыркы үй бүлө ортодогу айырмачылыктар туурасында сиздер менен кеңири сүйлөшсөк да, алгач эле ушул сөздү Миталив агай сизге узатсам, бүгүнкү күндө ушул ортодо кандай айырмачылыктар бар сиздин оюңузча? Эми мындай тарыхый жагын алганда, үй бүлө деген институт бул адамзат коомундагы ошо эң байыркы мезгилден бери жашап келген институттардын бири да. Эми абдан узак мезгилди басып өткөн. Демек ошол өзүнүн тарыхый өнүгүүсүндө көптөгөн өзгөрүүлөргө дагы учураган да. Негизи үй бүлөнү айтып коюш керек, бул адамдын эми баягы айбанаттар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыгып, аң сезимдүү баягы жашоого өткөндөн кийинки негизги бир жетишкендиктердин бири катары карасак болот да. Бүгүн кээде баягы мен айтып калат го, мындай түбөлүк аял менен эркектин баягы чогуу жашаганы бул адамзатка гана мүнөздүү десе, жок. Мындай нерсе жаныбарлар дүйнөсүндө деле бар. Мисалы, аккулар ушинтип түбөлүк чогуу жашап, анан бири өлсө экинчиси да боюн таштап өлүптүр деген. Мындай мифтер көп өз кыргыз коомундачы. Мен жакында эле бир ушундай бир жаңылыштыктар жөнүндөгү бир жалаң жаңылыштыктардын жыйнагын окуп чыктым. Ушундай бир атайын китеп. Ошондо ушундай көз караштагы көрсө жалган экен да. Аккулар мындай чогуу жашап эме алган менен бири өлсө экинчиси баягы боюн таштап өлүп калбастан эле кайрадан башка түгөйүн издеп эле жөнөйт экен. Ошондуктан баягы албетте баягы жаныбарлар дүйнөсүнө мүнөздүү болгон инстинктке негизделген баягы мамилелер бул адамзат үчүн деле баягы таандык нерсе албетте. Бирок эгер ошол нерсе айталык жаныбарлар дүйнөсүндө бир гана инстинктке негизделип аткан болсо, адамдардын арасында бул аң сезимге деле баягы акылга, сезимге негизделип түзүлөт да. Мына ошонусу менен адам айырмаланып турат. Эми баягы үй бүлөнү биз айтып коебуз, коомдогу бул чакан бир уютку, ячейка деп коет го орусча. Чакан мамлекет деп ошого салыштырып жүрөбүз. Ошондуктан бул маселеге болгон мындай көңүл буруу, ушуну иликтөө, аны ичинен билүүгө болгон далалат жасоо бул сөзсүз түрдө бардык коомдо эң негизги маселелердин бири бойдон калуу керек да. Мындай жатында бул үй бүлөнү сактоо, мамлекетти сактоо менен эле барабар маанилүү жумуш да. Ошондуктан силердин көтөрүп аткан бул маселеңер абдан туура. Анан дагы өзүбүздүн пикирибизди кошумчаларыбыз. Кыялбек мырза, биз ушул теманы сүйлөшкөндө эле ушул азыркы үй бүлө түзгөндөр кантип жашагысы келет? Биз мисалы орто мундун өкүлдөрү, жаңы жаш үй бүлө күткөндөр туурасында дагы сүйлөшсөк да, сиздин пикириңиз? Рахмат. Эми биз деле орто муун болуп калбадыкпы? Анан бул үй бүлө, учурдагы үй бүлө жөнүндө сөз кылганда, азыркы үй бүлө улуу муундардын копулуна толбойт да. Улуу муундар азыркы үй бүлө күткөндөргө мындай жакшы баа беришпейт. Баягы жеңил ойлуу, ажырашуулар көп. Анан үйлөнсө деле баягы коомдо бул социалдык сеттер аябай эле азыр көп талкуу жүрүп атпайбы ушул үй бүлө тууралуучу. Бир ай жашап, болбосо 10 күн жашап, анан белгилүү эле бир эл көзүнө алынган адамдар бир 10 күн жашадым деген учурлар болуп атат да. Эми ушул тараптан алып караганда, демек учурда үй бүлөгө болгон көз караш ар түрдүү. Анан эми мен деле ошол чөйрөмдөгү үй бүлөлөрдү байкайм, бирок ошол бизден жаш, жаңы күтүп аткан үй бүлөлөр учурдун замандын бир агымына жараша үй бүлө курууну башкача элестетишет да. Мисалы үй бүлө курганда сөзсүз түрдө материалдык жакты
камсыздашат, баягы камсыздаш керек деп эсептешет. Анан ошол кыздын, жигиттин абалы кандай, ал жогорку билимдүүбү, эртең мени багып кете алабы деген эле, мисалы коллективимде же болбосо башка карындаштарда, инелерде бир үйлөнүү тууралуу сөз кылганда эле ушул маселе жөнүндө сөз болот. Анын будан кийинки абалы кандай болот? Мени алса ал кандай багат, бала чака багалабы деп негизинен социалдык абалына көңүл бурган учурлар көп кездешип атат да азыр. Биз ушу Абдималик мырза, жогоруда Кыялбек мырза мындай тоңотер жерине токтолуп өтүп атат да, чындап эле улуу мундун өкүлдөрү бүгүн жаштардын өкүлдөрүнө көбүрөөк ушундай сын тагуу көз караш менен карашат депчи. Эмне үчүн ушундай сын тагуулар, түрдүү пикирлер орун алып атат? Эми мындай, бардык мезгилде улуу муундар өзлөрүнүн кийинкилерине ушундай сын көз менен карап келген да. Ал адамзат коомунда бардык мезгилде болгон. Мына мен бир мисалды айтып кетейин. Байыркы Египеттин жазууларында жаштар бузулуп кетти, улууларды урматташпайт булар, биздин келечек тагдырыбыз кандай болот экен деген баягы наалыгандай эмелер, пикирлер ушу байыркы Египеттин эле жазма эстеликтеринде учураган да. Мындай жактан бүгүнкү күндү эске салып атат да, азыр деле ушул нерсе кокуй азыркы жаштардан иман кетти. Автобуста ордунан туруп коюшпайт, уктап калышат деген пикирди кадам сайын угабыз го. Бул классикалык бир мисалга айланып калды, автобуста орун бошотпойт деген нерсе. Толгон токой андай нерселер учурайт да. Бул биринчиден мындай курактык, өзгөчөлүк. Бардык муун үчүн анын өзүнүн баягы мууну идеалдуу деп эсептелет дагы. Анан ошол өзүнүн доорунун көз карашы менен гана кийинкилерди карай берет да. Ошон үчүн улам баягы кийинкини жерүү, кийинкини жактырбоо бул бардык муун үчүн мүнөздүү боло берет. Анан бирок экинчи жагынан эмени да моюнга алып коюш керек да. Чындап эле ошол биздин айталык улуу муундагылардын жашоосуна караганда азыркы жаштардын дүйнөгө болгон көз карашы мындай түп тамырынан өзгөрүп кеткен. Эми ошону даана көрүнүп байкалып тургандыктан дагы мындай наразычылыктардын чыккандыгы мыйзам ченемдүү да. Мына жакында эле ошо интернеттен ал кийин эмеден да көрсөтүп атты, телевидениеден да алып көрсөтүп атышты ошол нерсени. Бир өзбекстандык жигиттин септи начар берип койдум деп туруп баягы үйлөнүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө. Анан таптакыр баягы бети чымырабай туруп эле анын акалары бардыгы тең жакшы кызматтарда иштешет. Анан булар дейт паскаштык кылып септи начар берип коюшту. Мага баягы Түркияныкын эмес, Иран неменен Кытайдын товарынан берип коюшту деген мааниде болуп атпайбы. Эми ошондо комментарийлерди окуп көрсөң, аябай аны баягыдай жекирип, урушуп, шылдыңдап, өзүң паскаш дешип, аябай касылышкан да. Бирок мындай нерсе бир гана ошол өзбек жигитке, же жолсу айткан өзбек коому үчүн эмес, ал бул бүгүнкү күндө биздин кыргыздарга деле мындай мүнөздүү эле көрүнүш ушундай нерсе. Мындайча айтканда, негизинен акыркы мезгилде үйлөнүү көбүнчө баягы сары эсеп менен, эсепчөт менен болуп калгандыгын байкаганга болот да. Ошондой үйлөнүп аткан мезгилде эле эми ал мындай да мурун айткан катын албай кайын ал деген кыргыздын макалы бар да. Мындай кайын журтка болгон таянып ошолордон кийин бир жардам күтүү бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Бирок баягы акыркы убакта айрыкча материалдык жагына көбүрөөк басым жасалып калып атат да. Мына мен эгер мунун кызын ала турган болсом, квартира сатып берет, же болбосо машина алып берет деген нерсе, же болбосо бул кишине өкүлөт кылып кое турган болсом, мага мындай жардам берет, кызматка жайгаштырат деген сыяктуу мындай мамиле бүгүнкү күндө мындай пигине жетти деп айтсак биз жаңылбайбыз. Ошондуктан мына ушунун баарын көрүп билип турган улуу муундардын өздөрүндө эч убакта андай амбиция деле болгон эмес, андай жардамды күткөн эмес. Өкүлөт аны кимди койгон мисалы? Өзүнүн көңүлүнө жаккан ушу киши мага акыл насаатын айтат деп эле неме кылып кое берген да, баягы анын байлыгына карап, же болбосо бийлигине карап туруп өкүлөт койгон эмес. Же болбосо кайнатасындагы элдин оозундагы бир кадыр баркы бар киши болсо эле болду. Ошол нерсенин өзү жетиштүү болгон да. Сөзсүз түрдө бай болсун, бий болсун деген андай талап болгон эмес. Анан эми мындай үй бүлөнүн ушундай өзгөрүүлөргө учурап аткандыгы, жаштардын ушундай мамилелерди кылып калгандыгы дагы өзүнчө бир тарыхый шарттар менен мындай негизделет да. Мисалы кандай десек, мурун
жигит же болбосо кыз тарбияны бүтүндөй бир гана үйдөн, үй бүлөдөн, ата энесинен гана эмес, бүтүндөй өзүнүн айылынан алган. Себеби анын айылы бардыгы тең анын туугандарынан турган. Баягы кыргыздар уруу болуп жашагандыктан бир айылдын калкы бардыгы бир уруунун өкүлдөрү болгон да. Ошондуктан бул кийин бизге сөз тийгизип койбосун деп анын тарбиясына бардыгы тең катышкан да. Баягы милдеттүү биздин урууга сөзгө жыгат, сөзгө кепке кемтик кылат дешип бардыгы тең ошого аралашкан. Бүгүн айталык ал тургай ата энеси өзүнүн баласынын тарбиясынан түздөн түз килигишүүдөн чочулуп калды. Себеби муну биз баягы неменин жеке укугун тебелөө, жеке эркиндигин чектөө деген айталык тырмакчанын ичинде бөкөчөлөр менен коркутуп, ата эне өзүнүн баласына үнүн катуучулардан коркуп калган заман келип калбадыбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мурунку жана азыркы үй бүлө ортодогу айырмачылыктар туурасында сүйлөшүп жатабыз. Атайын коомчулуктун пикирин билүү максатында биз Ош шаарынын тургундарынан жана жашоочуларынан дагы атайын сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда эмесе мына ошол сурамжылоонун жоопторуна көңүл бурсак. Мен оюмча илгерки үй бүлөлөр башкача болгон, азыркылар башкача деп ойлойм. Кандай десем, азыр современный жашоого өтүп кетишкен. Илгери башкача болуп жашашкан. Мага илгерки жашоо жагат. Кээ бир адамдарга азыркы жашоо жагат. Илгери кандай десем, интернет болгон эмес. Туруу. Азыр интернет, көп нерсе, не только интернет, башка нерселер да болуп, өзгөрүшү көп кирген азыр. Мен оюмча мурдагы жашоо жакшы деп ойлойм. Азыркы жашоого караганда. Биздин ата энелерибиз, ата бабаларыбыз инсаптуу болгон, ыймандуу болгон. Азыркы эми жаштардын баарына эле мындай неме кое бербейм. Мисалы барып жүк көтөргөн байбичелерди, аталарды көрсөк биз колунан чуркап барып алып барча жерине жеткизишибиз. Мектепте окуган мезгилдерибизде баягындай пионер, октябрят болчу эле го биздин мезгилде. Эми азыркы мезгил башкача. Семетей, Манас, Сейтек деп. Үйлөрүнө бөлүнүп барып жумуштарын кылчубуз. Сууларын ташып, эркек балдар утундарын жарчу. Азыркы мезгилде андай жокко эсе да жок эле азыркы мезгилде. Семья ошо илгерки чыдап, турмушка чыдап жашачубуз да. Азыркы жаштар эми илгерки салыштырып атпайлыбы? Азыркы жаштар бардыгын даярдап, жада калса кашык чөмшүнөн бери кошуп берип атабыз кыздарга себине кошупчу. Ошол турмушту көтөрө албай, сүйүшүп, күйүшүп тийсе деле тез убакыттын ичинде, тез аранын ичинде ажырашуу болуп атат. Үй бүлөлөр чыдамдуу, чыдамкай болгон да. Азыркылар кичине эле нерсеге чыдабайт дагы. Тез урушуп, тез неме кылышып, семьялары бузулгандар көп болуп атат да. Чыдаш керек. Анан илгери биз мисалы ата энелерибиз ушуга тиесин, ушуга турмушка чыгасың дегенде сөз чыгат элек да. Көрбөсөк дагы, биз го көргөнбүз го мурункулар, бизден чейинкилер. Азыркылар өздөрү сүйүшүп, өздөрү сүйлөшүп, турмушка чыгып алышып, өздөрү сүйүшүп, үйлөнүп алышып туруп дагы, бирок бири-бирине мындай жакшы жашабай калгандар да болуп атат да арабызда. Ата эненин сөзүн угуш керек основной. Айта албайм эми, ошо тарбиядан эле болот. Ошону кандай турмушка чыдамсыз үйүндө ата эне деген, бир тууган деген айтып десе, ошону чыдамдуу бол деп айтса чыдайт. Анан билбейм аны кандай айтышты. Кандай деп айтсак болот экен, эми азыркы үй бүлөлөр бар жагына таярына тап болуп үйрөнүп калышкан. Бар жок ата энеси даярдап берет, даже үйдөн бери даярдап берип атат. Ошон үчүн баягы неменин паркына жетпейт да турмуштун. Илгеркилер бардыгыбыз биздин ата энелерибиз деле айтып кайт, бир пияла бир төшөк менен бөлүнгөнбүз деп, ошону кылабыз деп, ошого мээнет кылып, аябай мээнеткеч болушкан. Өздөрү мээнет кылып неме кылган, өздөрү ичи атышат ошону бузуп таштаганга. Ошон үчүн илгеркилер ушунчалык чыдамкай болгон. Эми ошол биз деле орто жашпыз, ошолордун катарындабыз. Чыдап эле жашап атабыз ушунча жылдан бери. Азыркы жаштар ушундай болгон үчүн көп ажырашуулар көп болуп атат. Укукта деп ойлойм. Азыр мурдакка караганда кичине жубайлар ортосунда жакшы маалымат болуп калды деп ойлойм. Жаша. Мурунку үй бүлөлөр бардыгы бул ата эненин немесинен чыккан эмес да. Бардыгы айткан ата энеси кыз балдарды мисалы үчүн алыс жактарга жөнөткөн эмес.
Азыр болсо эмне болду? Бардыгы Россия, ал жак бул жака кетип атышат, иштеп акча табабыз деп ажырашуулардын көпчүлүк себеби да ошодон деп ойлойм да. Менин оюмчачы, жеңил турмуш ал жака барып иштеп акча таап, өзүм деле турмуш куруп кетемин деп кыздар өздөрүн ошондой болуп турмушта эки эле ооз уруш жаңжалдан кийин эле ажырашуулар көбөйүп атпайбы? А мурда андай нерселер болгон эмес. Мурдагыдай чыдамга жок. Турмушка чыдабайт да. Мурдагыдай чыдамга чыдап мындай көз карашы мурдагыдай эмес да. Сабыры жогорак. Коом өзгөрүп атат. Коом өзгөргөн сайын бардык жагдайлар өзгөрүп атат. Үй бүлө да өзгөрөт, үй бүлөдөгү акыбалдар негедир азыркы мезгилде көп ажырашуулар болуп кетип атат. Жаштардын ортосунда мурдагылар өтө туруктуу болгон. Эми ага себеп ар кандай үй бүлөдөгү жагдайлар себеп болот деп ойлойм. Коомчулуктун пикири дагы түрдүүчө. Чындыгында бүгүн биз ошол эле убакта баягы азыркы үй бүлө эмнеси, кайсы тарапка өзгөрдү, ортодо кандай мындай түрлөр пайда болду, ушул туурасында дагы сүйлөшсөк да. Каялбек мырза. Эми үй бүлө деген бул жана ага айтты үй бүлө институтту. Анан бул чоң философия жатат да. Мында баягы үй бүлө куруу, бала тарбиялоо, артынан урпак калтыруу деген маселе бар да. Анан илгериден эле баягы ата-бабаларыбыздан сөз болуп келгенде баягы аял тандаганда бул кандай балдарыма эне болот, бул кандай жар болот деген. Анан баягы мектептин өкүлү катары, мугалим катары мен ушул нерсе аябай мени түйшөлтүп атат да. Себеби акыр бизде айрыкча мектепте азыр балдар мектепке алып келгендер, мына 1-класс, 2-чи жаш муундар, орто муун эмес, уже жаш муундар балдарын мектепке алып келе баштады, бала тарбиялай баштады да. Анан бизге проблемалар болуп турат да, анан үй бүлө менен сүйлөшүүгө туура келет. Анан атасы келет, апасы келет, анан ошолордун киргендеги абалын, анан кимдин басымдуу сүйлөп атканын, ата-эненин сүйлөгөн сөзүнөн, кылык жоругунан эле үйдөгү тарбиянын, үй бүлөдөгү абалды байкаган учурлар болуп атат да бизде. Мисалы, аялы такыр күйөөсүнө сөз бербейт. Баягы белгилүү акындардын айтканы бар го, баягы ажылдап беттен алган соң сулуулугу не пайда деп. Үйдө ата кожоюн эмес, эне кожоюн. Күйөөсү унчукпайт да мектепке келгендечи, баласынын проблемасы. Күйөөсү жакшына созулуп отурат. Аял мектепти башына кийип кетет да. Ушул көз караштан алганда дагы бүгүнкү күндөгү үйдүн баягы тарбиясы, багыты бир башка нукта бараткандай сезилет да мен үчүн. Анан эми түрлөргө ажыратууда баягы ошол тармакта терең изилдебеген адис катары мен мындай түрлөрүн атай албайт экенмин, кандай түрлөрү бар үй бүлөнүн. Биз бул туурасында баягы айырмачылыктарга эле токтолобуз деген таризди узатып жок, эме болуп атпайбы? Азыр Каялбектин айтып атканында жан бар да. Өзү бардык диндерде, айтайлык дүйнөлүк диндерде эркекке баягы артыкчылык берген да. Эми башкасын айтпайлы, баягы Библиядагы биринчи адамды жаратып, эркекти, анан ошонун кабыргасынан энени Еваны жараткандыгы бекерленмес да. Анан бардык мезгилде, бардык тарыхый мезгилде эркек үй бүлөдө эң негизги ролду аткарып келген да. Эми аны илимий тилде баягы инструменталдык роль деп коет да. Ошо инструменталдык ролдо мындайча ал үй бүлөнүн багуучусу дагы, коргоочусу дагы, эч кимге баягыдай тебелеп көрсөтпөй турган калканчы дагы, тиреги дагы ошол үйдүн ата болгон. Ал эми эне бул ага мындай бир гыйла төмөнүрөөк роль берилген да. Экспрессивдүү роль деп коет аны. Мындайча айтканда ал үй бүлөнүн ичиндеги ынтымакты сактап, отту өчүрбөстөн, балдардын тарбиясын көзөмөлдөп, бардыгын жайгарып турган, бардыгы келип чогула турган, эс ала турган бир жайды тутуп турган роль ошол энеге таандык болгон да. Бирок ошол роль чындыгын айтып коюш керек, аял үчүн абдан чоң роль. Өзү негизи айтып коюш керек, үй бүлөдө бала тарбиялоодогу биринчи милдет, биринчи роль өзү аялга таандык. Эркек ал жерде мындай жөн эле бир символдук эле эмени аткарат, ролду аткарат. Мынтип айтат да. Сен шашпа, атаң келсин, атаң айтам дейт да, болду ушул. Бул баягы мен дайыма бир тамашалуу түрдө айтып коем. Бүгүн ат минбей туруп эле баягы шаардагы өзүбүздүн квартираларыбызга дубалга камчы илип койгонбуз да.
Аны эми бир жылда бир колубузга алсак алабыз, албасак албайбыз. Бирок ошол биздин бийлигибиздин символу, ошол илинип турган камчычы. Анан илгери ошентип күйөөсүнүн колунан эч нерсе келбесе деле, атаң келсе өлтүрөт, атаң келсе атаң айтам деген сөз менен эле аял балдардын баардыгын тезге салып, атаны баягы ролун көтөрүп, жогорулатып атып эле ошол менен башкара берген да, мындай эме алып туруп. Болбосо баардык маселени чечкен аял. Үйдүн идеологу дагы ошол аял өзүчү. Бекеринен кыргызда макал айтпайт. Атасы жиндинин бири жинди, энеси жиндинин баары жинди деп коет да. Мына ушунун өзү аялдын ролун көрсөтүп атат да. Эми бүгүн кандай болуп калды да акыбал? Бүгүн кандай болуп калды? Бүгүн эркек ошол баягы өзүнүн баардык нерсени камсыз кылуучу, таап туруучу, коргоочу ролунан айрылып калды. Совет бийлигинин таасири, андан кийинки мына турмуш шарт, аялдардын баардыгы тең айталык соодага жана башка кызматка аралаштырып, карьера жасаганга, акча тапканга, экономикалык жактан көз каранды болбогонго жеткирип койду дагы. Мына ушунун өзү аялдын үй бүлөнүн ичиндеги ролун да өзгөртүп салды да. Эми мен жаңылбасам ушу Макаренконун сөзү болуш керек эле. Бала дейт, бул неменин үй бүлөнүн рентгенден чыккан сүрөтү дейт да. Кандай үй бүлө экенин ошо баладан азыр Кыялбек айткандай, баланын кандай экенин, ошол үй бүлөнүн кандай үй бүлө экенин ошо бала аркылуу билип койсоң болот да. Бала баардыгын өзүнө баягыдай сиңирип эмени карап турат да. Анан киминин үнү катуураак чыгып атат. Андай эмес, сен эмес, мен айткандай болот. Мен чечем дейт, баягы ким көбүрөөк таап атса, айталык аял көбүрөөк тапкан үчүн, анан ошонун үнү катуураак чыгып атса, ушуну бала кезинен көрүп отурган бала, көрсө апам үйдө эң негизги эме турбайбы дейт. Баягы атаң келсе айтам десе, эми ким коркот, кайсы бала коркот ошондон кийинчи. Демек, бардыгын апам чечет экен дейт дагы, ал бала ошондой тарбия менен чоңоюп отуруп туруп, кийин үйлөнгөндө аялына дароо эле баш ийип бергенге дапдаяр жигит болуп чоңоюп атат да. Анан дагы бир маселени айтып коюш керек Кыялбек. Мына бул мектепте бүгүн кимдер көбүрөөк? Мугалимдердин ичинде кимдер көбүрөөк? Аялдар эркектер? Аялдар. Сөзсүз аялдар. Үйдө атасы бир кой деген сөзүн айта албаса, мектепке барса жалаң эле эжекелер окутуп алып туруп ал жерден паланчаев басчы бияка деп кичине зекип койгон бир эркек мугалим болбосо, демек баштан аяк алган мектептен дагы үйдөн да алган тарбиясы аялга багынганга, жүгүнгөнгө ал баланы даяр кылып коюп атат да. Эми эменин мына ушундай ролду өзүнө өзү кыйгарып алган аял заты анан баланы качан тарбиялайт? Анын баланы тарбиялаганга эмеси жок болуп калып атпайбы? Убактысы жок болуп калып атпайбы? Ал үйдөгү маселелерди чечкенге, материалдык жактан камсыздаганга, ошого бүт өмүрүн, жашоосун ошого жумшап жатат дагы. Ошонун натыйжасында бала же атадан тарбия албай, же энеден тарбия албастан көчөдөн тарбия алган балдар чыгып калып атат да. Неменин бир жакшы сөзү бар эле Конфуцийдин. Ал негизи мамлекетти башкаруу боюнча айтканда, букара букаралык ордун билсин, падыша падышалык ордун билсин, анан улуу улуулук ордун билсин, кичүү күчүлүк ордун билсин дегенчи. Мына ошол эреже бүгүн башалама болуп түп тамырынан өзгөрүп кетти да. Баягы бизден бир Жаныбек Өмүралиев деген юморист акыныбыздын бир жазган ыры барго. Базарда сатып кездеме, баш ийбейт эжем жездеме дегендей. Мына ошондой заманда жашап аткан үчүн коомдо болуп аткан бардык проблемалардын түп тамыры мына ушунда. Ошол үй бүлөнүн сакталышына кандай таасир этиши мүмкүн эми ушул жогоруда биз атап кеткен көрүнүштөр? Эми ал көрүнүш албетте таасирин тийгизет да. Анткени жана айтпадыкпы, ага аябай жакшы баягы кептерди айтты да, биздин нарктуу бир кыргыз үй бүлөсүнө, үй бүлө курууга тиешелүү бир адаттарды да, жөрөлгөлөрдү. Баягы кыргызда сөз бар да, ата көргөн жол бычат, эне көргөн том бычат деген. Бул мисалы жаштар бүгүнкү күндө жаштарды айтып атпаймынбы, бул жаңы үйлөнө турган жаштардын маселеси ошодо эмес да. Биз кантип эне ата болобуз, жанагы айттыкча кантип бала тарбиялайбыз дегенге али даяр эмес да. Алардын көз карашы башка болуп атат, сырткы келбет, сулуулук, материалдык байлык. Мисалы мен деле эми инелерим бар да, эми үйлөнбөйсүңбү деп айтсак, бирөөнү тапсак, балдарым майдаланып кетет дейт да. Балдарың кантип майдаланып кетет, сен бою кичинекей. Мага узунураак кыз керек. Максат
башка да бул эртең кантип бизден татыктуу бала чыгат, кантип татыктуу тарбия алат деген маселе эмес. Демек бүгүнкү күндө үй бүлө курууга жаштарды тарбиялоо үчүн ошол мектептен, ана мектепке чейинки үй бүлөдөн жана ага айткандай ата менен эне өзү үлгү көрсөтүп, баягы ата эне баланы карап карыйт, бала ата энени карап өсөт деп атат да. Ушул негизги бир баягы идеологияны үй бүлө кура турган жаштарга көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Анан эртең бирин бири түшүнбөсө, үйдө ким кожоюн болуш керек, кимдин сөзүн угуш керек деген бир маселени чечип албаса, анда эртең алда жакшы үй бүлө чыкпашы мүмкүн да. Баягы бийликте такты талашкандай эле үй бүлөдө дагы тизгин талашуу учурлары көп кездешиши мүмкүн. Андайды көп эле кездештирип атпайбызбы? Тууган уруктан, чөйрөдөн, мына ошону менен катар эле жакшы үй бүлөлөр да бар. Үлгү ала турган ата эне, үлгү ала турган балдар, кээде биз баягы баланын иренгенин дебедиби агайчы, ошол сыяктуу эле баланы көрүп туруп эле мугалим баа берген учурлар болот да. Көзүбүз ачык эмес. Бул үй бүлө жакшы үй бүлө деп. Бул үй бүлө бир нерсе бар, бир мандем бар, бул начар үй бүлө. Бирок айткандай болот, менин бир ушул божомолдоомдун 80% дал келген учурлар көп кездешет да. Эми экинчи жагын эмендир айтыш керек да. Айталык, биз ашкере баягы өзүбүздүн балдарды мындай эме кылып атабыз да, бөпөлөп, апестеп жиберип жатабыз да. Мен бир немеде кыргыздардын сеп берүү салты боюнча бир макаламда ушу эме жөнүндө жазган элем да. Сеп деп деген сөздү мисалы айтабыз, сууну сеп, же болбосо үрөндү сеп деген. Бул бир мааниси айталык. Экинчиси, баягы кыз турмушка чыкканда ага бөлүп берилген бир энчини, ошону сеп деп коебуз мындайча айтканда. Мындай караганда экөө бири-бирине такыр тиешеси жок сөздөрдөй туюлган менен ал жерде баары бир маанилик байланыш бар. Мындайча айтканда кыздын себеби, кыздын берилген себеби куд ошол талаага чачып койгон сыяктуу эле азыраак эле болгон, ошол эки эле адамга жете турган нерсе болгон да. Себеп эле койгон, калгандар өзүңөр өстүрүп алгыла, өзүңөр таап алгыла деген аларга ошондой милдетти мойнуна илип коюп атат. Анан баягы элдин жашоо турмушу жакшырып калгандан кийин азыркыны мындай сеп деп айтууга болбойт, ал себеленип аз берилген нерсе эмес. Бул жөн эле баягыдай кыйып ала турган, ооруп ала тургандай эле деңгээлде берип салып атпайбы? Бардыгы даяр. Анан ошол үй бүлөдө кандай мээнет менен табылгандыгын, кантип ошол үйгө келип калгандыгын, кантип өздөрү ушул нерсенин баарына бир заматта баягы жетип ээлик кылып калгандыгына болгон сезим жок, ошону баалоо сезими жок. Ошондуктан дүйнөнү баягы жашоону өтө жеңил элестетүү, биз кааласак эле ушундай болуп калыш керек. Биздин жашообуз мындай болуш керек деп баягы бир гана байлыкка жетүү, бир гана ийгиликке жетүүнүн үстүндө гана жүрүп, анан турмуштун бир азыр көптүр баягы кыйынчылыкка келгенде эле майышып, үй бүлөлөрдүн кыйрап калгандыгы мына ушул нерсе менен да байланыштырууга болот. Рахмат сиздерге, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү коңгуроо көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында биз азыркы жана мурунку үй бүлө ортодогу айырмачылыктар туурасында сүйлөштүк. Көрсөтүүбүзгө болсо тарых илимдеринин кандидаты, этнограф Абдымиталиев Мырзахметов жана ошондой эле Оштогу Жетиген мектеп лицейинин директору, педагогика илимдеринин кандидаты Кыялбек Ахматов катышты. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирели, ишиңиздерге ийгиликтерди каалап өтөйлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки берүүлөрүбүздө биз социалдык көйгөйлөрдү жана ошондой эле алдын алуу маселеси туурасында дагы сүйлөшөбүз. Кийинки эфирден жүз көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.